Саламатсыздарбы, менин атым Назгүл. Мен бүгүн сиздер менен Фаберлик компаниясынын бигудиси менен тааныштыра кетейин. Бул Фаберлик компаниясынын бигудиси өтө ыңгайлуу чач жасалгалоо үчүн. Мунун материалы полипропилен, полиуретан деген материалдардан жасалган. Ичинде темири бар, ийилчек темирлери бар. Размери 24-16 сантиметрге чейин. Мунун артикулун жазып алыңыздар. 113-89 мунун артикулу. Бул чачка өтө ыңгайлуу. Биз салонго барганда 400-500 сомдун тегерегинде акчаны коротобуз. Мен кыздарым мектеп окуучусу, ошондуктан бизде конкурстар тез болуп тургандыктан биз салонго көп акча коротчубуз. Эми бул Фаберлик компаниясынын бигудиси менен биз эч канча акча короткон жокпуз. Болгону муну 170-190, короче 200 сомдун тегерегинде алабыз бул бигудини. Зато биз канча бул 10 жылга чейин иштетүүгө жарактуу экен да. Мен сиздерге азыр кызымдын чачы өтө узун, көргөзүп берейин. Кантип бигудилешти. Биз биринчиден чачты кичине сулап алабыз дагы, мынтип бурап алабыз. Мен ошентип колдоном. Мына кыздын чачы узун, ошондуктан башында айтып өткөндөй 405 сомдун тегерегинде акча коротчубуз. Мына эми үй шартында биз чачыбызды сонун кылып оңдоп түздөп, биз салонду унуттук десек болот. Тем более салондон үтүктөйт, чачтарды аябай бузат, үтүктү билесиздер. Бул табигый нерсе дейли, биз колдонобуз. Бул өтө жумшак, мынтип буралат. Ошо менен мен сиздерге бирге бирөөнү чечип көргөзүп берсем, 10-15 мүнөт болгон. Мен азыр кайсыны байладым? Бирөөнү чечип көргөзүп берейин. Унутта калдым кайсыны байлаганымды. 10-15 мүнөттүн ичиндеги кандай результат болгонун баарыбыз бирге чогуу көрөлү. Мына көрүңүздөр. Муну биз ушул ойдон тим койбойбуз. Муну мынтип бүткөндөн кийин мындай кылып биз бөлүп коебуз дагы. Чач өзү абдан сонун болуп калат. Бул 10-15 мүнөттүн ичиндеги результат. Анан кийин 30 мүнөт, то есть 2-3 сааттан кийин результаты кандай болоорун өзүңүздөр баалап көрсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.